Шайлоочуларга кооздолгон баннерлерден гана карап коюп, жогорку кеңештин депутаттыгына баруу оңой иш. Адамдарга пиар адистер иштеп чыгып берген роликтерден кара күчкө жылмая ода берген да оңой иш. Ал эми партияга адамдар көзмө-көз жолугушуп, ар бир шайлоочу менен сүйлөшүп чыгуу аркылуу үгүттөө алдай канча татаал. Эл үмүтүнүн талапкерлери мына ушул эң оор жолду тандап алышты. Анткени алар элдин көзүнө тайманбай, чоочулабай тике карай алышат. Ар бир революцияда люстрация деп кыйкырып беребиз, бирок өкмөт люстрация кылбай атпайбы? Ошон үчүн биз өзүбүздүн эмгегибиз менен жаштар чыгып, люстрацияны өзүбүз кылбасак, өкмөт кыла албайт го дейм. Жаңы жаш балдар чыгып, ошолор кичине өлкөнү көтөрүп кетет деген үмүт. Балдардын арасында дагы, жаштардын арасында дагы, даже мага окшогон пенсияда кишилердин арасында дагы ошондой тилек пайда болду. Эл үмүтү партиясы 7 дубанды кыдырып 30га жакын шаарда, 40тан ашуун айыл кыштактарда болуп кайтты. Жүздөгөн жолугушуулар өтүп, ага миңдеген адамдар катышты. Сапар райондон районго, айылдан айылга, үйдөн үйгө чейин уганды. Эл үмүтү өз үгүтүн аларды жакшы билген жерлерде эмес, так алар туурасында эч ким укпаган, билбеген жерлерде жүргүзүү менен буга чейинки үгүт кампанияларынын көнүмүш болуп калган бардык стереотиптерин талкалашты. Ушу элибиз үчүн, жерибиз үчүн иштегиле, балдарым айланайын. Батаңарды берип койгула, уш жердеги турган эл журттар, жаштарды колдоп алалык. Мына биз 30 жылдан бери ушул келаткан бийлик менен чарчап бүткөнбүз. Мына жаңы жашоого кадам таштадык. Эл үмүтү партиясынын курамын окуп баарыбыз тааныштык. Бул эл үмүтү партиясынын курамында эң позитивдүү, креативдүү жаштар экен, өз позициясына бекем турган. Кандай дейсиздер, урматтуу айылдаштар? Биз эл үмүтү саясий партиясын шайлайбызбы? Элге туура түшүндүрөлүк. Элдин үмүтүн үзбөй, үмүт партиясын шайлайлык. Үмүт партиясын шайлайбызбы? Узак жолдун кыйынчылыгы жаштарды чарчаткан жок, тескеринче. Чогулган элдин алдында талапкерлерге өзүнчө бир дем пайда болуп жатты. Бийликке жаштар келсин деген элге жергиликтүү калк бир ооздон жаштардан куралган партияга добуш беребиз дешти. Партиялар канчалык таза болбосун, андагы талапкерлер кандай жакшы иштерди жасабасын, тандоону бир гана эл жасайт. Андыктан бул жолу менин добушум эч нерсени чечпейт. Акча берсең сени шайлайм деген түшүнүктөн алыс болуп, жүрөгүң тандаган партияны шайлаган оң.